37 жаштагы Базар Коргон районунун тургуну Чолпонай Козубекова каттоого өтүү үчүн болгону жарым саат гана убактысы кетти. Мында атайын окуудан өткөн каттоочу тарабынан берилген 200дөн ашуун суроого респондент толук жана ачык жооп бериши керек болчу. Биз ушул жерде жаңы көчүп келгенбиз, жаңы эле Базар Коргон шаарына. Ушул жерден өттү атабыз азыр каттоодон. Бардык эле суроолоруна жооп бердим. Кыйынчылык болбоду. Эми балдарым тууралуу, үй бүлөбүз тууралуу, жумуш тууралуу баардык нерсени сурады. Каттоо башталганга чейин биз атайын окуулардан өткөрүштү. Бардык суроолорго жооп бергени даяр болдук өзүбүз. Азыраак жашаган үй бүлө болсо, азыраак адам жашаган үй бүлө болсо 140тан баштап адам көп жашаган үйлөргө 400гө 300 ашык суроолор болот. Бул үй бүлө үчүн 246 суроо болду окшойт. Эл каттоо эмне үчүн керек? Ал жарандардын социалдык абалын, мамлекеттин экономикалык чөйрөсүн баалоого мүмкүндүк берет. Башкысы бул жолу аталган өнөктүк электрондук форматта жүргүзүлгөнү үчүн да жасалган иштин натыйжалуулугу көз көрүнө байкала баштаган. Биздин кеңеш айыл өкмөтүндө 21.935 адам болсо, каттоонун негизинде 22.740 адам, 776 адам. Мына бүгүнкү менен бүгүн жерде дагы 6 адам бар экен, ушу менен 22.800 жакын адам каттап койгонбуз. Маалыматка ылайык Кыргыз Республикасынын аймагында эл жана турак жай фондун каттоо 2022 жылдын 25 мартынан 3 апрелине чейин өткөрүлүүсү белгиленген. Өлкөнүн алыска аймактарында каттоо 2022 жылдын 23 апрелинен 2 майына чейин жүргүзүлмөкчү. Ал эми айрым себептер менен өнөктүк учурунда жогорудагы үй бүлө сыяктуу сыртта жүрүп кичи мекенине эми келгендерди каттоо жагы дагы унутта калган эмес. Улкан Кожоева, Жанызак Нурдавлет уулу, жаңылыктар үчүн.